Pay. Бишкекте дагы бир өтө укмуш үй бүттү туугандар. Ремонту менен. Сразу сатып алсаңыздар болот. Бишкектеги Новопокровка айылында жайгашкан чоң жолго аябай жакын Горький көчөсүндө. Мына караңыздар, үйдү тим эле чекчейтиптир. Узун турасы 13/13. 2 кабат, бардык шарты менен, ремонту менен. Жер аянты өтө кенен, 18 сотық. Бұл жақта мына навестері, дарбазалары, ешіктері, бұл жақта мына очок каналары, мында болса мына чай içe турган орундағы террасасы бүт бардығы жасалған. Жашыл аянтчаны караңыздарчы. Ушу декоративный дарактардын бардык түрүн алып келип отургузганда, жалпы 18 сотық жер аянтынын ичинде 125 даанадай ушундай гүл, дарактар отургузулган. Гүлдөрдү кошкондо эми 200дөн дагы ашат да. Жүрүңүздөр менен дарбазага келип, сыртка чыгып, көчөсүн көрсөтөйүн. Бул жер Новопокровка айылы. Ала мүдүндөн сиздер жибек жолу аркылуу күн чыгышты көздөйт. Токмок канчакка жүрөсүздөр. Новопокровканын центрине жетпей мына Горький көчөсү. Ушул Горький көчөсү менен болгону трассадан канча машиналар ояка бияка өтүп атат, 400 метр ичкери киресиздер да. Асфальт экен. Көчөсү да кенен. Бул жерге келгенде мына сол тарапта зыңкыйган килтейген үй турат да. Освещение, ичи сырты толук бүткөн. Көчө жака дагы брусчатка баскан. Көчө жака да мына газондорду, арчаларды, декоративный дарактарды бардыгын отургузган. Газ бар, суу бар, свет бар, бүт бардыгы бар. Камера көзөмөлдөрдөн бери отургузуп чыккан да. Бисмилла, мына кирип келдик, Өтө пай кылыптыр да бул үйчү. Азыр кирип чындыгында таң каласыздар, издеп жаткан болсоңуздар, ушул үйгө бир кызыгыңыздар. Кимге насип кылат экен билбейсиз. Алла таалам бир гана адамдын пешенесине жазды. Киргенде туугандар мына сол жакты көрсөтөбүз. Мына унааны бул жерге да койсо болот. Дарбазасы болсо пультовой дарбаза. Бир басканда алыстан келатканда үстүнө сүрүлүп ачылат дарбаза. Бул жака болсо мына унааны киргизип койсо болот. Унааны төргө чейин алып барып койсо болот. Көрдүңүздөрбү? Ал жагы тим эле укмуш да. Эми бери келиңиздер туугандар. Мына бул жактачы сырттан киргенде очок канасы бар. Калиткадан киргенде эле оң жакта очок кана бүт граниттер менен жасалган туугандар. Бул жерден суу чыгат. Нар жагы рабочий зона, кичи казан, барбекю зона, чоң казандар орнотулган. Газ киргизилген. Бул жагы болсо мына тапчан коюп койсо болот. Стул койгон, полу кафелденген. Потолоктор бүт бардыгы жасалган. Эң сонун болгон да. Мына караңыздар, бирине бири сонун жарашат. Анан түнкү жарыктандыруу өтө мыкты жасалган. Үйдүн сырткы фасадында дагы бүт бра лампалар коюлган. Айланасын тоскон дубалдардын тумбаларына дагы бра лампалар коюлган. Мынандай көрүп турасыздарбы? Түнү жана турган атайын ушундай жарыктарды койгон. Керек болсо лента лампаларды коюп чыккан. Көрдүңүздөрбү? Бүт ушу жашыл зонаны лента лампалар тим эле сонун кылып жарыктандырып турат экен. Азыр үйгө киребиз туугандар. Үйгө шашылып атасыздарбы? Бирок үйгө чейинчи аркасында укмуш жерлери бар, укмуш жерлер. Жүрүңүздөр, мен үйдүн арт жагын көрсөтүп келейин. Сиздерди кызыктырып турайынчы, үйдүн аркасын көрсөтөбүз. Мына бул жака да 1 метрлик аралыкка жарыктандырууларды, мына книжная туя деп коет, арча дарактарын тим эле сонун кылып орноткон да. Унааны мына ушул жерге чейин алып келсе болот. Жер аябай кенен, 18 сотуктун төрүндө, мына бул жакта 6 сотук футбольный полясы бар. А бул жерде болсо баскетбольный поля. Астына мынандай көрдүңүздөрбү? Жумшак тол салган. Специально. Арча дарактарын отургузуп, мына аппак таштарды төшөп, түнкү жарыктарын жасаган. Баскетбольный мына көрдүңүздөр? Атайын ушу топ таштамайды дагы орнотуп койгон да. Өтө мыкты кылган. Мына бул жагын караңыздарчы. Таза 600 квадрат, 6 сотук десек болот. Бул жер футбольная поля, газон эгилген. Түнкү жарыктар бүт жасалган. 4 тарабына прожекторлор коюлган. Газон эгилген. Газонокосилка менен оруп футболду ойной бересиздер. Нарагына бир ворота, бул жагына бир ворота коесуздар. Мына алма бар экен. Алма кып-кызыл болуп пышып тур туугандар. Эң кызыгычы бассейн. Бассейн дагы мына узундугу бир 7 метрдин тегерегинде экен, түнкү жарыктар менен көк-мөк суу турат. Мунун дагы баягы фильтр системасы мощный жасалыптыр. Алдына мындай полдорду кагып чыккан. Биякта ойнойсуз, футболду тебесиз, чуркап келип бассейнге таштайсыз. Өтө мыкты жасаптыр да. Ал эми бул жакта болсо, үйдүн артында мындайча айтканда, бул эс алуу жайы. Мончосу бар. Бул жакта азыр көрсөтөм. Биринчи кезекте бул жака киребиз. Мына бул котельный системасы.
Үйдүн жылуулук системасы бүт ушул жерден кетет. Аристон бойлерлер коюлган, газ киргизилген. Бул жакта болсо мына термоградус печкасы дагы коюлган. Бул жер эми котельный, анан бассейндин системасы ушул жерден башкарылат. А бул жакка киребиз. Келиңиздер. Эс алуу жайы. Мына киргенде эле бул жагы ажатканасы. А бул жер болсо мына эс алуу бөлмөсү. Бул жакта камера көзөмөлдөрү коюлган, дивандар коюлат. А бул жакта болсо душ туугандар. Көрдүңүздөр мына душ. Жуунуучу жай. Ал эле эмес, бул жагында парилкасы бар. Парилка дагы мощный да. Мына үйгө кире эле бул жагы мощный экен. Эми үйгө киребиз. Жүрүңүздөрчү. Тим эле сасна жыттанат го мына банянын ичичи. Мына үйдүн арт тарабынан көрүнүшү, бүт терезелери, пластик терезелер. Үйдүн мына соколунун сырты дагы декоративный жасалган, жылууланган. Ал эми сырткы фасад толук түрдө жидкий травертин менен жасалган. Үйдүн узун туурасы 13/13. Фундаменттин сырты пеноплекс менен жылууланган, үстү жагы пенопласт менен жылууланып, бүт айланасын тоскон дуалдар, үйдүн сырткы фасадтары суюк травертин менен жасалган. Ал эми чатыры металлы черепица менен жабылган. Бул жакта мына унаа киргизе турган жайынын бул жактан көрүнүшү, жашыл зонасы, очаккана навестери тим эле үйдүн алдына сонун жарашкан да. Укмушта, келиңиздерчи, үйгө кирели. Мына тепкичтери бүт граниттерден жасалган. Бул жакка чыкканда мына террасасы да аябай кенен. Перила балясиналары да бүт натуралдык граниттен жасалган. А бул жагы ашкана. Ашканадан түз эле бияка тапчанга террасага чыгат да. А мында болсо үйдөн кире бериш чоң эшиги. Эшикти ачабыз, кана үйгө киребиз. Бисмилла. Бул үй куттуу үйлөрдөн болсун, тойлор болсун. Киргенде эле мына бул жер дализ, бут чечме десек болот. Пол мына кафелден сонун жасалыптыр. Бул жака шкаф болот, бул жака да шкаф болот. Эми кириңиздер. Экинчи эшиктен киргенде бул жер ортоңку жер. Мына бул жак холл. Холдун чоңдугуну караңыздарчы. Көчө тарап, очоккана тарап бүт бардыгы көрүнүп турат. ТВ зона, пол ламинат, бүт мына рамкалар менен жасалып, краскаланган. Базовый свет дагы мокки деген свет өтө мындай мощный чыккан да. Мындайча айтканда американский дизайн. Мына потолокту караңыздар. Гипсокартон менен толук жасалып, лента лампа, софиттер коюлган, люстра эми коюлат. Люстраны коюш, анан бураларды тандап коюш ал сиздердин жумушуңуздар. Эгер кааласаңыздар, эсептешсеңиздер үйдүн ээси дагы өзү жасап берет. А бул жерде болсо, жанагы декоративный камин коюлат ал жерге. Анан күзгүлөр менен дагы мындай комбинация кылып жасаптыр да. Сырттан киргенде сол жака киребиз. Бул жагы ашкана. Ашкананын полу толук түрдө кафель. Гранит менен, керамогранит менен жасалган. Мына. Бул жерден сразу террасага чыгабыз. А бул жагы болсо ТВ зонасы. А бул жагы болсо мына ушул чекеден баштап бул чекеге чейин эмерек коюлат. Эмеректи дагы өзүңүздөр дизайн менен жасатып койдурасыздар. Бүт сантехникалары, электромонтаждары жасалган, даже газ дагы бул жерге киргизилген. Бул ашкана. Эми кийинки бөлмөгө киребиз. Анан теплый пол. Ашканада, кафель бар жерлерде, кээ бир бөлмөлөрдө двойной теплый пол. Биринчиден отопление, водяной, экинчиден электрический теплый пол дагы коюлган. Эми залга киребиз. Бул жакта болсо мейманканасы, тойкана десек болот. Мына чоң бөлмө да. Бул бөлмөнүн дагы туурасы 4,5 метр, узундугу 7,5 метр ушундай чыгат экен. Мына кенен бөлмө. Бүт рамка, күзгү, золотистый полосалар менен жасалган. Только бра лампаларды коесуздар болду. Бул жагы ТВ зона. Потолок болсо мына көрдүңүздөрбү? Освещение ар түрдүү. Люстра коюлат, трекер коюлган, софит коюлган, лента лампалары коюлган, ушундай сонун жасалган. А пол ламинат. Анан мунун терезеси арт жагында да. Арт жагында. Залдын терезеси арт жагында. Мына караңыздар. Бассейн ушул жерден, аркадагы поля ушул жерден өтө сонун көрүнөт. Эми жүрүңүздөр. Бул жака келели. Мына жакта да бир бөлмөсү бар. Бул жакта биринчи кабаттагы жалпы санузели, төрүндө душу болот, текчелери менен. А бул жерде болсо, караңыздар, сол жакта даарат алуучу жайы, гаппо унитаздары инсталляция менен коюлган. Раковина коюлат, күзгү коюлган. Келиңиздер бери. Бул жакта болсо, бул биринчи кабаттагы улгайган ата-энелердин бөлмөсү, же коноктор бөлмөсү десек болот. Спальный диван, тумбучкалары менен коюлат. Үстүндө бра лампалары отурат. Мына бул жака шкаф коюлат. А бул жакта болсо ТВ зона. Бул өзүнчө дизайн менен жасалган. Андан кийин экинчи кабатка чыгабыз. Тепкич бул жерде турат.
тепкичтин асты кладовка. Мына караңыздар. Тепкич тим эле укмуш сонун жасалган. Мына терезеси дагы чоң терезе, ушул жактан жарык түшүп турат, бра лампалар коюлат. Анан эмне экинчи кабатка чыктык. Бул экинчи кабаттын коридору. Чекеден бир жак чекеден баштайбыз. Бул жактан баштайлы. Мисалы тепкичтен чыктык, оң жакка киргенде эле астыңкы кабаттын үстүндө бул кыздар бөлмөсү. Спальня десек болот. Киргенде мына оң жакта ТВ зона, телевизору ушул жакка коюлат, терезеси бул жакта, артынан поля полностью ушул жерден эң сонун көрүнөт да. Караңыздарчы, укмуш көрүнөт экен. Анан бул жактачы атайын дизайн боюнча жасалган. Мына жерге бир спальня диван коюлат балдар үчүн, мына жерге экинчиси коюлат. Жанында тумбучкасы менен. Эки уктоочу керебет. Анан бул жакка болсо шкаф. Үстүндө корупту дагы кошо жасалган, көрдүңүздөр? Ушул жерге шкаф коюлат. Анан мына жерге болсо сабак окуй турган жайы. Бул жерде дагы атайын дизайн менен жасатса болот. Бул кыздар бөлмөсү. Андан кийин бул жакка келебиз. Оң тарапта төрдө бул туугандар дагы бир бөлмө. Буга балдарды жайгаштырса болот. Бул дагы атайын дизайн менен жасалган. Бул жакка болсо эки уктоочу керебет коюлат. Бул жагы ТВ зона. Бул жагы болсо көчө тарап короо көрүнүп турат. Мына жакка ушул чекеден баштап бул чекеге чейин шкаф коюлат. Кийим кече үчүн. Бра лампалар илинет. Бул жерде болсо мына керамогранит менен кооздоп сонун жасалган. Мунун дагы мына потолокто освещениясы бир эле люстра калганы бүткөн. Бул жакта болсо кир жуучу бөлмөсү, прачечный. Бүт сантехникалары жасалып бүткөн. Андан кийин бул жакка киребиз. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мастер спальня. Мына кирип келдик. Бул жакка болсо мына күзгү коюлуп тур. Ата-энелердин уктоочу керебети, эки тумбучкасы, эки брасы менен болот. Бул жакта болсо мына чоң күзгүсү, астында жанагы боёнчу эмереги коюлат, күзгү комоту менен. Бул жагы болсо гардеробный. Мына жерге шкаф толук түрдө жасатып койсо, ата-эненин кийим кечеси ушул жерде толук жайгашат. Андан кийин бул жакта ичинде душу бар. Жуунуу бөлмөсү ата-энелер үчүн. Мына киргенде ичи аябай кенет. Бул жак болсо душ, ванна, инсталляция, көрүп турасыздар, гаппо, подвесной унитаз коюлган. Бул жакка болсо раковина коюлат туугандар. Күзгүлөр бүт коюлуп бүткөн. Мощный болуп турбу? Эми кийинки бөлмөнү көрсөтөбүз. Келиңиздер. Мында болсо мына караңыздар. Дагы бир бөлмө бар. Бул дагы өтө кооз сонун жасалган. Эгер бала менен келинди үйлөй турган болсок, ушул жакка киргизип койсок болот. Бул жакка дагы спальня диван же болбосо эки башка раздельный диван койсо болот. Бира лампалары менен, терезеси батыш жакта. Мына жагы ТВ зона. Бүт бра лампалардын ордулары ташталган. Анан асты жагын болсо декоративный панель менен жасалган. Өтө кооз чыгыптыр. Дизайн американский. Потолоктору да ошого жараша жасалган. Мына жерге эмерек турат. Шкаф. Ошон үчүн мына коруп кылып атайын размерлерин ченеп жасап чыккан да. Ушул туугандар, көрдүңүздөр, экинчи кабаттын санузели бул жакта, мына көрүп койсоңуздар болот. Биринчи кабатта кандай болсо, ошондой эле дизайнда, бирок агыраак жасалган. Душ, инсталляция, бул жагы болсо раковина бүт бардыгы коюлат. Келиңиздер, эми туугандар, сыртка чыгалы. Азыр үйдүн баасын жарыя кылам. Канча деп ойлойсуздар? Үйдүн баасы туугандар, үйдүн баасы 550 000 доллар кеми бар. 550 000 доллар кеми бар. Кандай дейсиздер? Болобу? 550 000 доллар кеми бар. Үйдү тим эле окшотуптур, келтириптир, чек-чейтиптир. Болгондой, кандай болсо ошондой тарттык туугандар. Ушул эч бир калган жери жок. Бардыгын көрсөттүк, түшүндүрдүк. Буюрса, үй сиздерге жаккан эле болсо, анда сүйлөшүп келишсеңиздер болот. Ал эми сыртка чыкканда, бул жерде дагы мына көрүп турасыздар. Атайын карагай арчалардын кабыктарын таштап, аппак таштарды коюп, мына арча тарактарынын түрлөрүн эгиптир. Мына лента лампалары дагы түнкү жарыктандырууга өтө сонун жарашат экен. Мен ушул үйдөн көрдүм мына лента лампа жашыл зонага коюлганын. Бул жакта болсо, үйдүн бул тарабында 1,5 метрдей аралык бар. Муну дагы ошо нары бери өткөнгө колдонсо болот. Жакшы жери газ бар, суу бар, свет бар, отопление бар, камера көзөмөлдөр коюлган, жашылдандыруу, жарыктандыруу бүт бардыгы жасалган. Сиздер бул үйдү сатып ала турган болсоңуздар, болгону эмерек буйрутма бересиздер. Болгону парда заказ бересиздер, жалюзи. Болгону килем алып келип орнотосуздар.
Калган эми сантехника. Сантехника дегенде үй тиричилик буюмдары, ошол эле муздаткыч, ошол эле кир жуучу машина, ошол сыяктуу техникаларды алып келип коесуздар. Ванна, душевой кабиналарды жасап аласыздар. Балким келишсеңиздер аны үйдүн ээси дагы келишимдин негизинде бүтүрүп бериши мүмкүн. Бул жагы эми келишимге жараша. Болгонун болгондой көрсөттүк. Новопокровка айылы, Чүй облусу, Ысык Ата району, жок, Ысык Ата эмес, бул жер Аламүдүн району болуп калабы. Кыскасы Новопокровка да. Үй кандай чыгыптыр? Бир баа бериңиздерчи. Баа бериңиздерчи. Балким сиздер үй албайсыздар. Ала тургандар бар, мунун да кардары бар. Эгер сиз үй албасаңыз дагы, бул үйдүн видеосуна максималдуу түрдө үй ээсинин мээнетине баалап туруп бир лайкты басып коюңуздар. Мен сиздерге ишенем, сиздерде мүмкүнчүлүк да бар, акча да бар, бул үйдү аласыздар. Алыңыздар, той болсун. Тоюңуздарга келели. Биз себептүү келип ушул үйдү алган болсоңуздар, анда биз сүйүнөбүз. Бир күн келип, чайыңыздарды ичип, батаңыздарды алып, же батабызды берип кетели. Ассаламу алейкум.